Урматтуу мекендештер, урматтуу биздин жамаат, аталар, сизге суроо. Сиз да бүгүн барып, о балам, мен сени мууздаймын эмес. Кээде балаң достору менен кафеге жөнөгөндө бүгүн барба дечи не дейт экен. Макул атеке, барба десеңиз үйдө олтурам деп айтабы, жылмайып. Бул Ибрахим алейхиссаламдын Исмаил деген баласы мууздаймын десе, иф'ал мада ту'мар, Кудай буйруган нерсени аткарың, о атажаным, сатажидун иншаллах мина сабирин, мени иншаллах сабырдуулардын катарынан табасың дейт. Хаза хувал ислам. Ислам деген ушул. Ыйман деген ушул. Атаң мууздайм десе дагы макул атеке дебемне моюн сунуп берүү. Иннаху ал истислам ли амрилла. Бул Кудайдын буйругуна баш ийүү. Иннаху таа. Бул Кудайга моюн сунуу. Ва таслим, ва танфиз, ва зака хуа ма юридуху Аллаху мин ибадих. Мына ушул Кудайга өзүн тапшыруу, мына ушул Кудай пенделеринен күткөн нерсе. Аллахнын буйругу үчүн бардык нерсеге даярбы, даяр эмеспи пенделер? Кээде сиз кой эми бүгүн эми караңгыда жүрбө, үйдө олтур десең, дискетекага жөнөтпөй койсоң, асынып алгандарды көрдүк. 25 майда бүтүрүү кечеге жыймага 2000 сомдон акчага акча таппай калган ата-энелердин балдары досторунан, классташынан намыс кылып 18ге чыкпастан асынып өлгөндөрдү угуп атабыз. Мен о Юпитерден, Марстан келип сүйлөп аткам жок. Биз мекендештер кичинекейбиз. Бу Кытайлар айтыптыр, бу 6 миллион десе, бири-бириңерди таанысаңар керек деп. Биз кичинекей эле калкпыз. Каерде ким асынып өлүп атат, ким авариядан өлүп атат, ким ковидтен өлүп атат, баары бизде ачык айкын. Кээде досторуңа кошулба, кой бүгүн эртерээк кел, же бүгүн эртерээк жат десең, же болбосо бүгүн телефон алып бербей койсоң, же телефон интернетине акча салбай койсоң, таарынып сүйлөбөй койгон балдар бар. Маселенин чечүүнүн жолу исламдан алыстаганыңызда. Исламга жакындасаңыз, ислам ушул нерсенин бардыгын акыйкат кылып чечип, балаңызды сизге мээримдүү, сиз буйруган буйрукка эмне? Чыдамкай кылат экен.